Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман көрүүчү, назарыңыздарда Улай ТВ YouTube каналы өз ишин баштамакчы. Жана мен сиздер менен Эрнисова Айпери болмокчумун. Көптөн күткөн күн келди десем жаңылышпайм. Ханышам Нике Кайып аттуу ырлардын жаратуучусу Кеңеш тоонун концерти болгону турат. Жана алдыдагы кызыктарды чогуу бирге көрөлү. Саламатсызбы? Бул концертке да келип калыпсыз. Бул Кеңеш тоонун канча убакыттан берки күйөрманысыз? Жана бул концерттен сиз эмнелерди күтөсүз? Кеңеш тоонун күйөрманы десем мен 30 жылдан ашты. Биз Күкүш экөөбүз илгерти бала кезден бирле доспуз. Мен билгени 30 жылдан да ашты го дейм. Ырдап жаңы баштаган кезден баштап эле жакшы. Мындай айтканда күйөрманмын да. Сонун эң жакшы. Ошондо сиз 30 жылдан ашык эле чогуу бирге өстүк балалык кезден деп жатпайсызбы? Ошондо эле курбуңуздун чыгармачылыкка жакындыгы, ырга ашыктыгы бар беле? Ооба, башынан өзү ыр жазат, өзү негизи журналистика окуусун аяктаган, анан бирок иштеген жок, журналист болуп, өзү эле ыр жазып, Мүзүр байкеде ошондой да, ыр жазып, оондорду жазып ушундай да, илгертен бери эле мен билгени. Анан мен турмушка чыкканда өзү узатып, өзү эме кылып барган Гүлмира. Эң сонун эжеке, жана ошондой эле 30 жылдык достугуңуздарды эмне кармап турат? Кандай десем, берде адамгерчилик да, Күкүш өзү аябай адамгерчиликтүү, боорукер, мындай колунан келген нерсени аябайт да. Ошо мындай адамгерчиликтүү да. Эң биринчи топтун негиздөөчүсү Мүзүр Мамбетов болсо, ошол биринчи курамда Исмайыл, Амантур, Атыргүл деген ырчылар болгон. Кийинчерээк топтун көркүн ачкан сулуу бейкеч Гүлмира кошулат. 2007-жылы Мырзабек Айдаралиевдин продюсерлик эмгегинин артында жаңы дем менен болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишет. Эң алгачкы Нике Кайып, Сирен гүлү, Ак жаңгыр, Кызыл гүл деген чыгармалары Кеңеш тоонун Орто Азияга танытат. Андан бери Кеңеш тобу 60тан ашуун чыгармаларды жаратып, ар бир ыры эненин мээрими, жердин жыпы, элдин үмүтү, жүрөктүн сыры, сүйүүнү даңазалаган чыгармалар болду. Биз бүгүн Кеңеш тоонун концертинде дагы ырчы Клара Оролбекованы жолуктуруп калдык. Байкашымча Кеңеш тоонуна сиз дагы күйөрмандык кылат окшойсуз. Саламатсыздарбы? Ооба. Чынында ырлардын бардыгы жагат. Өзүнүн күйөрманымын десем болот. Ошондуктан бүгүнкү концертти көргөнгө келип калдым. Эң сонун күйөрманымын ырларынын баары жагат деп калдыңыз. Эң жаккан ыры кайсыл болуп саналат? Эң жаккан ыры жүрөккө жакын десем болот. Сирен гүлү деген чыгармасы. Эң сонун. Биз сизди ырчылык катары тааныйбыз. Эгер мүмкүн болсо, ошол Сирен гүлүнөн бир куплет ырдап берсеңиз. Албетте. Көбөсү биринчи махабаттын, элеси кыял кеч бала чактын, сүйүүнүн жүрөккө изин салдың, Сирен гүлү, Сирен гүлү, Сирен гүлү. Нурай кыздырда башы керек. Нурай силер коштоп беришиң керек. Макулсуздарбы? Биз жүрдүк айлы-түн кайда. Биз өскөн жырлардын айда. Көзүңдөн сүйүп Саламатсызбы? Бул Кеңеш тоонун концертинде эмне кызмат кылып жатасыз? Бүгүн биз билет саттык башында. Азыр концерт башталгандан баштап алып баруучубуз, концерт бүткөндөн кийин алып кетүүчүбүз.
ак өргө Арча Бешик районуна кишилер ташыйбыз. Алып барчы. Эң сонун. Негизи эле бул топту Кеңеш тобун канча убакыттан бери тааныйсыз? Бери жагы дегенде негизделип 2 жаш кошулгандан баштап эле бул топту жакшы тааныйбыз, бирок Кеңеш тобу буга чейин эле түзүлгөн, ага чейин деле таанычыбыз. Бирок Гүлмира эже экөө баш кошкондон бери бул көркүн ачып берди да. Андан бери 3 жолу болуп кетти. Эң сонун. Бир баш жакшы, 2 баш андан да жакшы демекчи байке. Бир кишиге көбүрөөк мындай 200 киши келсе концертке, экинчиге да 200 келет, анан 400 киши менен концерт көбүрөөк өтөт деген. Эң сонун. Бул концерт негизи боло элегине 10 жылдан ашыптыр дагы. Жана дагы сиз бул жерде алып баруучулук милдет аткарып жаткандан кийин бул концертте кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Өзгөчөлүктөр бул албетте күйөрмандар көптөн бери күтүп жүргөн, көптөн бери эңсеп жүргөн ырларды угушат. Анткени өзүңөр айткандай 10 жылдан бери ашып кеткен, көп мөөнөт өтүп кеткенде буга себеп болгон үй бүлөдө бир проблемалар болгон, бала чака менен проблема болгон, бизнесте болгон, анан баардыгы камтылып кетип бүтүп, эми ушуга насип эткен экен ушул учурга. Бирок ушуга дагы элдер топтолуп, жакшынакай маанай тартуулап, 2 күн аншлаг менен өтүп атат. Кудай буйрса, мындай концерттер көбүрөөк болот деп алдыда ишенем, бирок эң эле жакшынакай сюрпризи Кеңеш тобу өздөрү айтса керек сахнадан, аны айтып койгон азыр болбой калат. Ошон үчүн азыр концертти жакшылап көрүш керек да. Саламатсызбы Нурайым айым, кандайсыз? Концерт кандай өтүп жатат? Саламатсыздарбы? Аябай керемет, бүгүн 2 күн, 2 күн тең эл толуу. Таң калып атканбыз, Кеңеш тобунун көрмөлөрүндө аябай мындай деп ушинтип отурушат экен, ырдын темпине жарашачы. Аябай сонун. Эң сонун, жаңы эле сиз жалгызымсың аттуу ырыңызды ырдап чыктыңыз. Албетте азыркы суроом бардык күйөрмандарга кызык. Азыркы учурда чындап эле жалгызсызбы, же жүрөгүңүздүн ээсин таптыңызбы? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Бул деген жакшы ыр негизи. Чыгарма. Бул ырды мен 4-5 жыл мурун аткаргам. Ошо. Чынтып окшойт. Чоң рахмат, анда эмесе ишиңизге ийгилик. Саламатсызбы, кандайсыз? Бул Кеңеш тобун колдоп, коштоп келип калсаңыз керек. Бул жерде эмне кызмат аткарып жүрөсүз негизи эле? Негизи биз Кеңеш тобу менен көп жылдан бери аябай тыгыз байланыштабыз. Баягы бир туугандай болуп калганбыз. Ошо бир мезгилде чыгып, бир мезгилде иштешип калгандыктан ошондон бери эле чогуу келип атабыз. Анан бүгүн эми жакын адамың концерт берип чуркап жүрсө, анан жөн тура албайт экенсиң. Эң сонун. Көп убакыттан бери тыгыз байланыштабыз деп калбадыңызбы? Дээрлик канча убакыт болду? Чыккандан бери эле го дейм. Мен 2007-жылдан бери. Сизге негизи эле Кеңеш тобунун кайсы ырлары жагат? Негизи жакпайт. Бири-бирибиздин ырларыбызды ушундай тыгыз гастролдо жүрө берип, көп уга берип, бири-бирибиздин ырыбызды көп деле жактырбайбыз. Эң сонун. Ошондой болсо дагы колдоп, коштоп жүргөн сизге дагы рахмат. Жок, тамаша иретинде болсун, Кеңеш тобунун ар бир ыры, ар бир кыргыздын жүрөгүнө жетет эмеспи? Анан өзгөчө мага азыр ак жамгырлар жагып атат. Анан бирок мен кызыл гүлдү чогурдадык. Кызыл гүлүңүздү берип дебейсизби чогуу, Ооба, 2 күндөн бери банкрот кылып атышат. Сонун. Рахмат сизге, анда ишиңизге ийгилик. Билгелер акылдуу баягы жин суталып, жин кармаган адам экен. Жинди кармап алып, 20 жылдан кийин бөтөркөгө салып коюптур да. Бөтөркөгө салып коюп, кетип аткан кайтып шамдоосун айтып, азыр намазга кайрадан келсем, бөтөркөнү ачып өтүп, макулдуу. Эң алып дайындап кетсе, аягы ол жетип айткан. Ачып коюптур. Ачып жөргөнгө жанагы аракатта ушул башталган экен. Sen akmaya mı? 20 жылдан өткен
Елестеп мені қарғалар өтіп, ертте соғылған бөтіркөге салып алса, сен келіп тұрып, етінен тақып қойдың десе, аяғын тағы қарап таңғалатан деп деді, сағат шыншалық өзі үші бөтіркөге шықты деп. Десе, оға десе, мен аяқ келсең деп тұрды. Аяқ келген кетіп қойды. Аяқ заттың аңға екендері сол. Осылсы қандай аяқ заты бар болуға, бар болуыз. Бар болуыздар. Саламатсызбы? Көптөн күткөн күн бүгүн келип олтурат. Дээрлик 10 жылдан ашуун убакыттан бери концертти сиздер 2 күн коюп жатасыздар жана ошондой эле бүгүн акыркы күнү десем дагы жаңылышпайм. Кандай экен, күйөрмандарыңыз сагынып калыптырбы? Албетте күйөрмандар буга чейин деле бизге чалып өтө чалуулар, жазуулар, кайсы тармак болбосун астымында чыгып жолго чыгып концертиңе качан коесуңар деп ошонсу кандай ушул күнгө туш болуп калыптыр. Улуу күнгө туш болуп калыптыр. Туш болгондо да бирок биз заранее күндү алганбыз, бирок Курбан айт болгон ошол күнгө фатва чыгарып турду муфтийчи, бирок эгерде эме болсо биз жылдырмакпыз. Анткени улуу күндө майрамдап гана отуруш керек да. Бүгүн ошолго туш болуп калыптыр. Мен Алладан кечирим сурап эми айттап кетсин деп отурабыз элдерди. Эң сонун кандай экен анан күйөрмандарыңыз сизди сагынып калыптырбы? Ошондойго жакшы маанайды көтөрүшүп атат, жакшы отурушат, кыйкырып өкүрүшүп, ышкырышып, кыйкырышып дегендейчи. Менде суроо жаралып атат. Дээрлик 10 жылдан ашуун убакытта сиздер эмне кылып, кайсыл тараптарда жүрдүңүздөр ушунча күйөрмандарыңызды сагындырып? Биз 15 жыл шоу бизнеске жумшасак, 10 жыл кайра жеке жашообузга жумшадык. Жеке жашоонун дагы өзүнүн бир алып кетиш керек да, ошон үчүн 10 жыл ошол жеке жашоонун ичинде жүрүп калдык. Болбосо, бирок ар бир жылдарда бирден-экиден ырга жазып элден алыстаган жокпуз. Байкасак, күйөрмандарыңыз аябай эле сагынып калгандай, залдын ичи толтура, шаңдуу маанайда олтурабыз бардыгыбыз. Эгер дагы да күйөрмандар суранса, дагы да концерт коюп берүүгө даярсыздарбы? Сөзсүз даярбыз. Эми күйөрмандар суранса, күйөрмандар кандай десе ошол да. Эң сонун. Дагы да сиздер ырларды хит кылып жаратып туруп эле, бир убакта ушул 10 жыл аралыгында жок болуп кеттиңиздер, Алдыда дагы да сиздерден хит ырларды күтсөк болобу? Сөзсүз түрдө Алланын буйруганы биз эчтеке дей албайбыз. Кудай кайсы күнү кааласа, чыгара беребиз. Эми илком келген убакта бир жазып, эл үчүн иштей бериш керек чыгармачылык менен. Чыгармачылыгыңызга ийгилик, чоң рахмат сизге. Саламатсызбы Гүлмира айым? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Негизи эле концерт кое элеңиздерге 10 жылдан ашуун убакыт өтүптүр. 10 жылдан ашуун убакыт бул дээрлик көп убакыттардын бири десем дагы жаңылышпайм. Деги эле сезимдериңиз кандай болуп жатат? Толкундоолор болуп жатабы? 11 жылдан кийин бул чоң тыныгуу, аябай чоң тыныгуу, ортосу аябаганда алыс болду. Эми биз негизи ал ортодо ырдап эле жүрдүк, бирок момундай чоң концертибизди 11 жылдан бери атабыз. Албетте толкунданып атабыз. Кечеден бери эле учуп жүрөм, өзүмчө эле аяк учуп, анан күйөрмандарыбыз ошончо бизди сагынып жакшы көргөн, өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек, ар бирибизди колдоп, башкача да сезимдер. Аллахка шүгүр, ушундай күйөрмандарды бергенге. Бизге эми эргүү тартуулаган бир эле күйөрмандар да. Булардын кол чабуу, колдоосу эле анан кечеден бери бүгүн өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Аябай башкача сезимдер. Мен өзүмчө эле учуп жүрөм го. Эң сонун ошол бир интервьюңузда дагы айта кетипсиз, ушул бизди колдогон жаш күйөрмандарым мени жаш кылат деген интервьюңузду угуп калдым. Ушул күйөрмандарыңыз менен сыймыктанасызбы? Күйөрмандар менен сыймыктанам. Ал жерде мен бир нерсени айткым келет. Биз негизи ырдап чыкканыбызга 22 жыл болуп атат. Мына караңыздар, 22 жыл ошол 2003-төн баштап ырдап чыкканбыз. Биздин жана нике кайпыбыз жарык көргөндө Мүзүр деген ошол кезде 31 жашта, элестетиңиз, мен болсо 24 жашта, жап-жаш 24 жашыңда. Анан ушунчалык ырдагыбыз келет эле, телевидениядан кайра-кайра чыккыбыз келет эле, бирок бизди чыгарбайт эле го. Чыгарбаганда ошол кезде биз жаш болгонбуз да, биздин да жаш күйөрмандарыбыз болгон, бирок мындай толуп ырдай албай өзүбүз каалаган жерге жетпейт элек. Анан канча бир жылдан кийин кайра кечеде Мүзүргө айтам да, Мүзүр, карачы, сен ушунча сабырдуу адамсың. Ушундай сабыр кылып, ушул күндү күттүк эле, Аллах Таала кайра бизди канча бир жылдан кийин ошондой жаштарга ырларыбызды кайрадан хит кылып, кайра бизди ошолордун алдына көтөрүп койду. Биз ошол убакта жаштыгыбыздын баары өтүп кетти деп ушинтет элек. Аллахка шүгүр, азыр кайра бизди ошол артка кайрып койду да. Мындай айтканда 17-18 жыл артка кайрып кетти десе болот. Биздин балабыз 19-га чыгат, мына ошол биздин азыр күйөрмандар ошол 18-19. Ал кезде бул жаштар билинбей эле жок болчу деле да. Кичике болчу, кээ бирлери 3-4 жаш ушундай. Ошолордун алдына кайра бизди хит кылып койгон. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун.
Эң сонун мынакей көрүп отурасыздар, канчалаган күйөрмандарыңыздар сиздерди колдоп келип отурат. Алдыда дагы да болсо жаңы ийгиликтерди күтөбүз сиздерден. Алдыга болсо да ишиңиздерге ийгилик. Мына ошентип көптөн күткөн концертибиздин дагы аягына келип жеттик. Концертке келген коноктор дагы жана ошондой эле күйөрмандар дагы моокумун кандырып кетти десем жаңылышпайм. Концерт абдан сонун жана ошондой эле жогорку деңгээлде болуп өттү.